Саламатсыздарбы урматтуу YouTube каналдын көрүүчүлөрү жана Сокол медиа каналынын катталуучулары. Бардыгыңыздарга күбө болуп тургандай азыр интернет тармагында, интернет айдыңында Курал Чокоевдун чыгарган соц тармактагы бир проекция аркылуу Маданият министрлиги өзүнүн наамдарын алып таштады. Сиздерге жана ошондой эле жалпы биздин көрөрмандарга элдин оюн жеткирүү үчүн биз суроо катары кайрылгыбыз келип турат. Курал Чокоевдун эгерде ушул наамын кайтарып берсе, сиз кандай ойлойт элеңиз жана ошондой эле Кыргызстандагы бүгүнкү маданияттын абалы кандай, биз менен болуңуздар. Курал Чокоев менен Кайрат Пиримбердиевдин жанагы YouTube'дагы программасынан кийин элдин ою такыр өзгөрдү жана ошондой эле наамдар алынып салынды. Эгер кайтарылып берилсин дегенге сиздин оюңуз кандай болмок? Эми кайтарылып бериш керек, баягы инсан менен адашууда. Адашат. Идеальный эч ким жок. Ошо кайрып берсе жакшы болмок. Ал болбойт өзүнө кыргыздар андайга бизге жарашпайт да. Мисалы кыргыз башка мамлекет, башка өлкөлүк адамдардан биз скромныйбыз, туурабы? Бизде мисалы динибиз тутулган ислам дин, туурабы? Башкаларга мисалы казактар, башка өлкөлөр бизден алып үлгү алыш керек да. Биз мынтип өзүбүз эле уят кылып атабыз да, бизге вообще жарашпайт. Эми Кайрат Пиримбердиев кечирим сурады. Эми анын наамды алыштын деле кажети жок го дейм. Анан биринчисин кечиримди кылган жакшы. Анан эки такыр эле болбой атсын да алып салыш керек. Өздөрү көрсөтүп, өздөрү неметет туура. Чындыгында эми сөгүп немет атпайбы, анысы деле туура эмес да, аябай эле. Өз ниеттеринен калсындар. Аны биз чече албайбыз да. Өз ниеттери менен эле кантип бирөөнүн сыйлыгын тартып алып атыштын алышпын чындыгында анан өздөрү билет. Мүмкүн ушул жигиттер бир жолу жаңылгандыр. Кайра кийинки Кыргызстандын желегин дагы бир жерде желбиретер деген ниет бар. Ниет бар да, сөзсүз да. Бир жаңылган адам кайра оңолот да. Тилден жаңылат. Оңолуп кетишер аларга деле. Биздин оюбуз бу. Кайтарып эле бериш керек эми. Буга чейин биз аларды жакшы көрүп эле ырларын жакшы угуп жүрчүбүз. Анан ал просто эле ушакпы же чындап эле ошондой болгонбу кайтарып эле бериш керек деп ойлойм мен. Эми биз өзүбүз Кыргыз эмеси демократия республикасы болуп атканда бизде сөз эмесин Кыргызстандын кыркканга болбойт. Бизде эми кыргыздар демократия республикасы болгондон кийин эми өз каалаган эмесин кылышат да эми. Ырчы болобу же мындай эле бийчи болобу бизде эме жок да, андай тартипке салууга болбойт да. Сиздин оюңузча чектөө жок? Чектөө жок. Экөөнүн ошол чыгарган передачасына сиздин көз карашыңыз түз эле? Түз эле. Түз эле деп ойлойсуз. Орустарга турайбыз деп оңгосун сайылып калышты да. Турайбыз деп оңгосун сайылды. Бирок негизи кайтарып берсек кандай болот деп ойлойсуз? Эми ал биздин чечим эмес да, өздөрүнүн чечими да. Маданияттын министрлигинин чечими да. Ар бир адамдын ою баалуу дейт. Менин оюм болсо бул Курал Чокоевдун эми ал өзүнүн жеке ою, жеке программасы, аны кыла берсе деле болот, бирок мурунку алган жанагы сыйлыктарын ордуна эле коюп койсо деле туура болот дейм да. Ого да кайтарып берсин да, заслуженно да, менин оюмча. Он заслужил этого же. Анын өзүнүн эмгеги менен тапкан, алган нерсеси да аны бериш керек. Аны эч ким укугу жок го дейм тартып алганга, менин оюмча. Анан ошол чыгарган программасына сиздин көз карашыңыз? Жакшы программа, жамандыгы деле жок. Анын ал жерде болуп калат да, баардыгында катачылык болуп калат дейм. Ал жерден Курал Чокоев деле тиги Кайрат Пиримбердиев деле заранее сүйлөшүлгөн эмес окшойт. Не деп айтасың, не деп сүйлөйсүң, чыкты, өзүнүн оюн айтты. Анын эчтеке уяты жок, анын это нормальные вещи сейчас в наше время. Азыр курткаңыз калып калды, эми алып кетишет, келиңиз. Негизи мындай. Баягы эгер анын комментарийлерди деле окудум, көпчүлүгүнүнчү өздөрүнүн баягы актануусун деле. Баягы акылсыз адам или башы жок адамдар, мисалы педофил болуп атышат, башкасын кылып атышат. Аларга эл эмне үчүн жамандабайт, потому что башында эчтеке жок деген нерсе да. Ал эми Курал Чокоев, Кайрат Пиримбердиев деген баягы элдин көзүндө жүргөн адамдар да, элдин намысын. Анан булардан ошондой нерсени күтпөгөн эл кичине таң калып, чочулоо болуп атат. Анан бир чети алып койгону бир чети туура деп деле айтса болот. Бирок эгер өздөрү күнөөсүн мойнуна алып, мындан кийин
кайра жакшы эмгектерин кылам дей турган болсо кайтарып берсе да болот. Эми өзү туура эмес эме интернет айдыгына туура эмес эме жиберди. Эми кыргыз элинде андай эме колдонулбаш керек болчу. Мындай уят сөздөр менен сүйлөнгөн. Ошол менин көз карашым, каршы элем. Дагы таланты бар жигит, желбиретет. Эми баягы мунусунда балким кечирет болуш керек. Маданият министри уже өзү кечирим сурап атат элден. Кечирет болуш керек, кечирсе анын да үнү бар, таланттуу жигит. Эми ал нерсе деле жөн берилген жок да. Мисалы ал нерсе деле ошо Кудайдын буйругу менен берилген нерсе. Анан эми ошол эркине берип туруп анан кайра алып алса дагы туура эмес болуп калат го дейм. Андан башка деле чараларын колдонсо жакшы болмок. Андан башка деле чаралар көп да. Обязательно эми ошол эмесин алып анан кайра бериш. Эми ар бир нерсени убактысы менен колдонсо болот. Жаштык кезде эми маданиятты эле эми туура эмес жагын алып атышпайбы. Колдонсун, мисалы техникасын алсын, мындай өздөрүнө керектүү нерсени алсын, эми өтө эле ачык кийинип, өтө эле ашыкча боёнуп, өтө эле ашыкча ашыпчы турай берген болбойт да. Эми кыргыздын өзүнүн да маданияты болуш керек да. Эми мөмө деп коет да жана кыргызча сөз бар да, чапса болот кетилет, чакырылоонун ташына нелер келип не кетпейт эр жигиттин башына дейт. Анын сыңарындай эр жигиттин башына нелер келип кетпейт. Эр жигит кээде эсирет, кээде көтөрүлөт экен, кээде чөгөт экен. Өзүнүн мисалы кээ бир адамдар мисалы атак, даңк, бийлик кээ бир адамдардын багына, кээ бир адамдардын шоруна да. Ушул нерсе мисалы Куралбай экенин өзүнүн балким багына, балким шорунадыр. Бирок бул нерселерди кечириш керек да. Эми өтө деле жектей бергенде туура эмес. Бирок бир шарт менен андай нерсени кайталабагандай, улуттун идеологиясына, мекенге зыяны тийбегендей, өзүнүн кыргыздын эмесин көтөрүп чыга тургандай бир жолдор менен жаңы эметсе, ал нерсесин жанагы кылган ишин жууп кете тургандай эмгек кылса, бул жакшы болмок деген ойдомун да. Мен көз карашым болсо бул туура эмес кылган го дейм. Неге дегенде алар жана «Что было дальше» деген программаны дурайбыз деп хит болобуз деп ителе болуп калды. Неге дегенде биздин менталитетке туура келбеген нерсени алып келип алды да. Ал «Что было дальше» деген программаны көрүп көрсөк деле биздин Курал Чокоевдун чыгарган программасына караганда азыраак сөгүнүшөт да. Сөгүнсө дагы мындай деңгээли менен сөгүнөт да. Алар өзүнүн деңгээлин көрсөтүп алды да, кандай адам экенинчи. Анан жанагы Курал Чокоев да чыгып тургу маданият министри бизден эмени ала албайт депчи, эмгек сиңирген артистти. Ал алган жок бул жерде. Ал сунуш киргизди го. Ал сунуш жөнөттү. Буларды мындай намынан алып коюш керек депчи. Ушунда айта кетсем. Ошону алып салууга сенин макулдугуң барбы? Алып салууга макулдугум жок. Неге дегенде бул кишиде да эме бар, талант бар, эмгек сиңирген. Бир эле казак кетирип койсо да анын чукку болуп турган туура эмес го деп ойлойм да. Бирок кечирим суратыш керек деген. Ой, у каждого человека свое старание. Он тоже старался, добивался все это, через какие годы он прошел, да. Ну и из-за одной ошибки все это убрать, это тоже неправильно как-то. Туура эмес. Сен ошону көрдүңбү? Ооба, көргөм. Эмне себептен туура эмес деп ойлойсуң? Анткени бул жанагы жаштардын эмесин үлгү берип атышат да жаштаргачы. Ошончо туура эмес деп ойлойм. Ошо туура эмес нерсе жакка үйрөтүп атат депчи. Анан ошол мырзалардын сыйлыгы алынды. Курал Чокоевдун маданияттын мыкты кызматкер деген сыйлыгын алып коюшкан. Ошону кайра берели десе сен макулдугуң берет белең? Ооба, мисалы үчүн буларга неме бериш керек да, мисалы үчүн предупреждениечи бериш керек. Кайра берсе макул демекмин. Я думаю, что это с одной стороны, конечно, правильно, с другой стороны, что это из-за одной ошибки. Ну, хотел человек кайпануть, хотел строить такое же шоу с такими же матами. Ну, там, конечно, немного не то сделал. Большинству людей не понравилось, и, конечно же, свыше там кто-то сидит, поняли? Ну и забрали у него награду, да? Ну, в смысле, ну что он потерял с этой награды-то? Что ему награды-то дают? Там узнал то, что еще Атай Умурзаков свою награду тоже сказал, отдам, типа, что это вообще значит. Ладно, если бы там штрафанули на деньги, тогда можно было, конечно, огорчаться, но то, что он был хорошим, примерным музыкантом, да, как я понимаю, и поступил вот так вот, ну, конечно, это вообще плохо. По мне это очень плохо. Кыргызстандагы бүгүнкү күндөгү маданияттын абалы. Маданияттын абалы өтө эле начар. Ушуну кененирээк айтып бере аласызбы? Эми кандай кененирээк, концерт залдары жок, жакшы. Условия жок да, кыскасы.
эмелерге, ырчыларга. Эми оңол бартабыз. Садыр Жапаров президент болду, эми оңолуп кетебиз байке. Бизге жакшы эле, Кудайга шүгүр. Мындан артык кандай болуш керек дагы? Маданиятны авал эме кандай десем, анчалык эле болбой берет ары бери саргандай эле болуп атат. Жакшы болбойт. Маданиятты күчтүү эмес. Эмнеси сиздин көңүлүңүзгө толбойт биздин маданияттын? Сыйлабагандыгы толбой кетет. Сыйлабагандыгы. Маданият кызматкерлерinin барлығы орда қиын кез бар. Бурдагы сайыс кезіндегідей жұмыстары жоқ, гастролдары жоқ. Анысында жаңағы пандемия ұрысы башталып, бары эле жанагындай үйлерінде болып қалышты. Ошолорго кандай десем, ошолордун дагы шарттарын жаратып бериш керек. Мамлекет тарабынан камкорлук кылыш керек. Маданияттын абалы бизде аябай начар. Маданият жок бизде. Эмне себептен? Бизде кандай десем, маданият биз баягы Европанын туурайбызда эле аябай маданият кетип калды бизде. Кыргыздын илгерки маданияты уже бизге келбейт жагайга. Маданияттын абалы аябай эле начар. Айлыктар аз. Айлыктар аз болгон үчүн жакшы иштешпейт болгон ошо. Эгер айлыгын жакшыраак төлөп бергенде, балким кичине мындай аракет кылып бир жаңы нерсе ойлоп таап бир нерсе иштеп чыгышмак. Бизде болгону маданиятка аябай мындай салкын карайт, ошондуктан маданият өсө элек өнүгө элек биздики. Деңгээлин кандай десек, азыр ушу жаңы министр жалаң ушу өкмөттүк деңгээлдеги иш-чараларды баягы фонограммасы жок эме кылабыз деп атпайбы? Аны колдойбуз. Эми ал филармонияда эмне деген залдарда опера балетте болобу, филармонияда болобу, ошо жандуу үн менен ырдап турса жакшы болот. Бүгүнкү күндөгү Кыргызстандагы маданиятыбыз орточо деп айтам. Себеп? Эми баягы биз батышты туура баратпайбызбы? Өзүбүздүн эле кыргызыбыздын маданияты болсо жакшы болмок. Илгерки каада салттарыбызды көбүрөөк колдонсок эле жакшы болмок да. Улууну улуудай урматтап, кичүүнү кичүүдөй ызаттап. Биздин улуттук, нарктуулук байыркы доордон байыркы эмеден ырактап кыргыз жаштары, кыргыз негизи эле орто муундагы кишилер мындай айтканда биздин манасыбызды унутуп калдык. Биздин салтыбызды унутуп калдык, наркыбызды унутуп калдык, байыркыбызды унутуп калдык. Ошого эмне себеп болуп жатат деп ойлойсуз? Баягы Салилжан жигит айткандай, кыргыз мисалы батыштын цивилизациясына кошулам деп, канализациясына кошулалы деп атпайбы? Ошол сыяктуу ушундай маселелер болуп атат да, биз жакшы жагын алабыз деп, жаман жагын сиңирип алган адаттар болуп атат да. Маданияттын абалы жакшы эле го. Бирок маданиятка не кирет? Маданиятка бул театр, кинотеатрларда кирет да. Кинотеатр, театрлардын абалы оор. Демек, маданияттын абалы дагы оор да. Неге деп айтабыз? Себепти? Себеби? Себеби мамлекеттин жогору жактан көп маани бурулбайт. Акырындап келет, жакшылап лучше. На улучшение все идет сейчас. Надеемся на хорошее, готовимся на худшее деген. Интернет айдыңында талкуу жаратып, жана ошондой эле өзгөчө элдин көңүлүн буруп жаткан Курал Чокоевдун программасы туурасында жана анын сыйлыгынын алынганы туурасында элден сурамжылоо жүргүздүк эле. Элдин ою эки бөлөк, эки анжы болуп чыгып жатканы бардыгыбызга маалым болду. Себеп дегенде кимдир бирөө кечирип сыйлыктарын кайтарып беребиз десе, экинчилери жөн гана аны алып салыш керек, айрымдары сотко бериш керек дегенге чейин барган учурлар болду. Негизи бул жигиттер Кыргызстандын маданиятынын өнүгүшүнө салым кошуп келаткандыгына байланыштуу бардыгыбыздын оюбуз жеке бир орунда болуш керек. Анткени жигиттер чалынып, жыгылып же болбосо дагы бир нерседен жаңылып калган учурда оңдоого ар бир кишиде мүмкүнчүлүк болуусу абзел деген ойго келип токтойлу. Жана ошондой эле маданият айдыңында болуп жаткан биздин өзгөрүүлөр же болбосо министрликтин чыгарган чечимдери фонограмма менен ырдоо туурабы деген суроолорду дагы элге узаттык эле. Негизинен биздин маданияттын деңгээли аябай төмөн деген бир чечимге элдин ою келип токтогон учур. Ал эми биздин оюбуз болсо эч качан жакшылыктан үмүттү үзбөйлү деген терең ишенич менен көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Жана ошондой эле Сокол Медиа YouTube каналына катталып, лайк басып, өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырганды эч качан унутпаңыз. Жана бизди дайыма көрүп туруңуздар.